Саламатсыңарбы, балдар? Ош мамлекеттик университети, Ыйман гимназиясы, Адам жана коом предмети 11-класс. Балдар, бүгүнкү сабакта жарандардын партиялык жана коомдук ишмердиги деген теманын айланасында сөз кылабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, коомдо ар кандай ишмердиктер менен алектенебиз. Мына ошолордун ичинен партиялык жана коомдук ишмердүүлүк боюнча бүгүн кеңири талкуу кылабыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жарандардын партиялык жана коомдук ишмердиги боюнча маалымат алабыз. Коомдук бирикмелер жана кыймылдар жөнүндө түшүнөбүз. Саясий иш-аракеттер жөнүндө талкуулайбыз. Саясий партия деген эмне, ал кантип түзүлөт деген суроонун айланасында кеңири сөз кылабыз. Анда эмесе кыскача маалымат алсак, Кыргызстан демократиялык мамлекеттердин катарына киргендиктен саясий иш-аракеттер ачык жүргүзүлүп турат. Аларга партия жана өз алдынча уюшулган уюмдарды мисал катары алсак болот. Ар бир партия өз ишмердүүлүгүн жүргүзүү максатында жана коомдогу таасирдүү орундарды ээлөө үчүн көптөгөн иш-аракеттерди жүргүзүшөт. Бул саясий иш-аракеттер мамлекеттин мыйзамдарына каршы келбөөсү зарыл. Ошондуктан саясий иш-аракеттерди жүргүзүп жаткан уюмдар жана партияларды көзөмөл жүргүзүп туруучу органдар бар. Азыркы учурда расмий катталган партиялардын саны 300гө жакын чыкты. Бүгүнкү күндө 300дөн ашты десек да болот. Бул партиялардын баарынын алдыга койгон маселеси так жана туура жазылган деп айтууга болбойт. Дүйнөдөгү классикалык жана азыркы тажрыйбага таянсак, партия болуунун көптөгөн критерийлери бар. Партия түзүүнүн бир нече критерийлери бар экен. Эң биринчи, анын идеологиясы болушу зарыл. Экинчиден, мыкты билими, уюштуруучулук жөндөмү, саясаттагы тажрыйбасы, өз позициясы, эл арасында кадыр-баркы бар лидери болушу кажет. Үчүнчүдөн, бардык аймактарды камтыган баштапкы уюмдары болуш керек. Төртүнчүдөн, шайлоолорго чейин, шайлоодон кийин да колдой турган социалдык таянычы, башкача айтканда электораты болушу зарыл. Мындан башка дагы көптөгөн критерийлерди келтирсе болот. Партиянын кыргыз мамлекетин курууда кыргыз эли, кыргыз кодекси түшүнүктөрүн киргизүү, аны коомдук калыптанышына кам көрүү демилгелерин жаңычыл кадам катары кабыл алсак болот. Азыркы жогорку кеңештеги фракциялардын ишмердүүлүктөрүнө байкоо салсак, алардын ичинде партиялык принциптер, ички тартиптер сакталбай тургандыгы, фракциялаштарды партиянын идеологиясын же программасын турмушка ашыруу үчүн эмес, акча менен көбүнчө жеке кызыкчылыгын чечүү үчүн келгендери көрүнүп калды. Социал-демократтар партиясынын фракциясынан башка 4 фракцияда жарылуу бөлүнүүлөр болуп, парламент мөөнөтү бөлүнүп баштады. Бир топ депутаттар башка партияларга кошулуп, же өз алдынча көз каранды эмес позицияны ээлеп алган эл өкүлдөрү аз эмес. Кыргызстанда саясий максат мүдөөсүн отурумдук кызыкчылыкка оп-оңой алмаштырып, позициясын күн сайын өзгөртүп, бир партиядан экинчисине көчүп, мандат берген фракциясынан ажырашып, өтүмдүү делген саясий күчтөрдүн тамырын тартып жүргөндөр көбөйүүдө. Бул тенденция кыргыз саясий элитасы саясий партиянын табиятын, коом алдындагы жоопкерчилигин али сези электиги менен түшүндүрсөк болот. Бүгүнкү күндөгү биздеги өткөндө шайлоого чыккан партияларды деле мисалга келтирип
өтсөк болот. Себеби көп партиядагылар өздөрүнүн партиясынан чыгып башка партиялар менен шайлоого аттанышты. Бул дагы болсо жеке кызыкчылык, өздөрүнүн кандайдыр бир бизнес, кандайдыр бир өздөрүнө керектүү болгон жанагындай позицияны же болбосо өздөрүнө бир пайдалуу жактарын ойлоп ушундай чечимдерге барышып, өздөрүнүн буга чейинки кызмат кылып келген ошол партиядагылар менен пикирлеш болгон эле инсандарыбыз кайра кийинки шайлоого башка партиялар менен аттангандыгы буга мисал боло алат экен. Жогоруда биз айтып өттүк бул боюнча. Ал эми ишинин максатынын жана принциптеринин жалпылыгынын негизинде биригишкен Кыргыз Республикасынын граждандарынын эркин каалоосунун натыйжасында келип чыккан ыктыярдуу түзүлүш коомдук бирикме болуп саналат. Саясий партиялар, коомдук кыймылдар, кесиптик союздар, аялдардын жана ардагерлердин, майыптардын уюмдары, жаштардын жана балдардын уюмдары, илимий, техникалык, маданий, агартуу, физкультура жана спорт жана башка ыктыярдуу коомдор, чыгармачыл союздар, граждандардын жердештик уюмдары, фондулар, ассоциациялар жана башка бирикмелери коомдук бирикмелер болуп саналат. Демек, коомдук бирикме дагы бүгүнкү күндө өзгөчө мааниге ээ экен. Көптөгөн биздин кыймылдарыбыз, жаштардын уюмдары, маданий агартуу уюмдары, чыгармачыл союздар, мына ушулардын баардыгы коомдук бирикмелердин бир бөлүгү болуп эсептелет экен. Саясий партия деген эмне? Саясий партия деген Кыргыз Республикасында калктын белгилүү бир бөлүгүнүн саясий эркинин жүзөгө ашырышына түрткү бере турган, жалпы саясий максаты менен милдети бар жана мамлекеттик ишти башкарууга өз өкүлдөрү аркылуу катышкан жарандардын ыктыярдуу бирикмеси. Же болбосо мындайча айтканда, кандайдыр бир көз караштары, ой пикири, пикирлеш болуп көздөгөн максаттары бир болгон жарандарыбыздын бирикмесин биз саясий партия деп атасак болот экен. Жогоруда биз айтып өткөндөй, партиянын бир канча критерийлери бар деп атап айттык. Бул сүрөттөрдөн болсо биздин ошол мамлекетибиздеги кээ бир партиялардын жанагы партиялардагы жарандарыбыздын ар түрдүү иш чараларды же болбосо ар түрдүү көптөгөн өздөрүнүн иш чараларына катышып жаткандыгын көрүп жатабыз. Оң жагындагы сүрөттө болсо ошол эле биздин партияларыбыздын, саясий партияларыбыздын эмблемалары турат. Мындан дагы бул эми кээ бир гана түрлөрүн, негизги түрлөрүн, негизги партияларды гана көрсөтүп атабыз. Бирок биз айтып аткандай, бүгүнкү күндө официалдуу катталган 300дөн ашык 400гө жакын партияларыбыз бар. Анын ичинде эми дайыма иш жүргүзүп, дайыма өздөрүнүн курултайларын өткөзүп, кандайдыр бир максатты көздөп иш аткаргандары да көп. Бирок жөн гана официальный немеден, регистрациядан өтүп коюп, бүгүнкү күндө баягы жандуу иш жүргүзбөй аткан, катталып гана койгон партияларыбыз дагы кездешет. Балдар, бул жерде силер таблицаны көрүп турасыңар. Бул таблицадан партияларды, коомдук бирикмелердин аттары жазылыш керек экен дагы, анын иш аракеттерин жазып көрүшүбүз керек экен бул жерде таблицада. Мынакей карагыла. Силер таблицада кандай кемчиликтерди байкадыңар? Демек биз азыр даярдаган таблицада эмне бар экен? Кемчиликтер же болбосо кандайдыр бир артыкчылыктар болушу мүмкүн экен. Мына ошону табышыбыз керек экен. Эмне үчүн мындай жазылган деген ой пайда болду беле? Бул таблица кандай башталып, кандай жазыларын элестеткилечи. Демек ушул таблицаны биз
Мүмкүн кандай жазылгандыгын жакшылап карап көрүп, анан балким туура таблицаны түзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ал эми экинчи тапшырмабыз болсо, мен жана саясий партиялар темасында кыскача эссе жазабыз. Бул бир 3 мүнөттүкпү, 5 мүнөттүкпү эссе жазабыз. Мына ушул балдар өзүңөрчө топторго бөлүнүп, биринчи эссенин несин түзүп алышыбыз керек экен, планын түзүп алат экенбиз. Андан кийин анан ушу планга карап эссени жазсак болот экен. Анда эмесе жогорудагы ушул эки тапшырманы жакшылап көңүл коюп аткарабыз. Биринчи тапшырмада ошол кандай кемчиликтер бар байкадык, мына ошол боюнча маалымат беребиз. Ал эми экинчи тапшырмада ошол саясий партиялар, силер билген саясий партиялар жөнүндө кандай ой пикирлериңер бар, мына ошолор боюнча жазсаңар болот. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.